Нурел Турсунбековдун көзү тирүү болгондо быйыл болгону 18 жашка чыкмак. Кичине кезинен спортко жакын өскөн ал волейбол менен машыгып, райондук жана облустук деңгээлде командасы менен бир топ ийгиликтерге жетишкен. Тилекке каршы шума ажал жаш спортчунун алдыга койгон максаттарын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берген жок. Нурел иним аябай волейбол спорт жагынан волейболду аябай жакшы көрчү. Күнү деле кечинде деле ошо эки жакка чыгып ойногонго аябай аракет кылчу. Жана ошондой эле сабакты дагы жакшы окучу. Бири-бирибизге сырларыбызды айтышып аябай жакшы ине болчу негизи. Анан бул ажал экен. Ажалдан кутулуп качыла кача албайт экенсиң. Жаш кетип калды. Оттук айылында спорттун волейбол түрүнө кызыккандар өтө көп. Нурел Турсунбеков да алардын катарында эле. Анын классташтары элесин жүрөгүндө эле сактап, тим болбостон турнир өткөрүүнү максат кылышкан. Ошол тилектери орундалып, уюштурулган райондун биринчилигине ар кайсы айылдардан командалар келип, активдүү катышып беришти. 7-класстан бери аябай волейбол жакшы ойночу. Областка чейин барып ойноп келгенбиз. Ушул классташтардын арасында да ойногон балдар аябай көп, жакшы ойногон балдар дагы. Ушул көптөгөн иш-чараларга катышып келгенбиз. Ушул Турсунбек Нурелдин ар дайым биздин жүрөгүбүздө, ар дайым ушул топ волейбол оюнун ар дайым уюштуруп келебиз деген максатта бар. Турнирди өткөрүүгө кеткен чыгымдардын бардыгын 18ге чыгып элек жаш өспүрүмдөр каржылашты. Алар классташынын жаркын элесин түбөлүккө калтыруу максатында мелдешти жыл сайын өткөрүп, кийинки жылдары республикалык деңгээлге чыгарууну көздөшүүдө. Буга райондук спорт мектеби да көмөктөшмөй болду. Мен аябай ыраазы болдум. Ушу теңтуштардын жүрөгүндө экен. Бул бала өзү ушул Мухаммед Мамедов атындагы орто мектебинде курама командасында ойночу. Или темпте жакшы ойночу аябай. Эрте ушул дүйнөдөн кош айтышып кетти. Ошол теңтуштарына ыраазымын, ушу унутпай, эскерип, агай областтын деңгээлинде уюштура алчы деди. Мен жок, быйылча райондун деңгээлинде уюштуралы. Эмки жылдардан баштап Кудайым буйрса областтык, андан кийин республикалык деңгээлде уюштурабыз деген ойдобуз. Мелдеш кызуу атаандаштык менен өтүп, жыйынтыгында биринчи орунду Отту орто мектебинин командасы, экинчи орунду Кара шаар мектебинин командасы, үчүнчү орунду Балыкчы шаарындагы Чыңгыз Айтматов мектебинин окуучулары ээлешти. Алмаз Үкүев, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Тоң районунан.